Саламатсызбы урматтуу мектеп администраторлары. Бүгүн биз сизге мектептин регламент менен расписаниясы жөнүндө түшүндүрөбүз. Регламент деген эмне? Регламент деген баарыбыз билгендей эле, бул мектептин жанакындай окуу жылынын периоддары боюнча маалыматтары. Мына чоң менюда настройки разделине кирип, дополнительныйга кирсек, автоматтык түрдө учебный год деген чыгып калат. Бул окуу жылы жөнүндөгү маалыматтар. Мына 2020-2021 башталат. Мына настройки жерине, действие жерине киребиз. Ошол жакка киргенден кийин көргөнүңүздөй, мына окуу жылдын башталышы, аягы жана кандай периоддорго бөлүнөт окуу жылы. Мына көргөнүңүздөй, начало периоду дегенде бассак, 1-сентябрь тандалып турат. Өзүңүздүн мектебиңизге ылайыкташтырып тандап алсаңыз болот, кайсыл датада башталса. Андан кийин бүтөөр периодун дагы тандасаңыз болот. Караңыз. Эми бул жакта периоддор бар. Кээ бир мектептер семестрдер менен окуйт, кээ бирлер триместр менен, кээ бирлер чейректер менен. Ошондо мына биздин мектебибиз чейрекке бөлүнөт окуу жылы. Ар бир чейректин башталыш, анан кийин бүтүш даталарын тандашыбыз керек. Ошонун баарын тандап туруп, сохранитти басабыз көк кнопкадан. Анан кийин мына учебный год деген окуу жылы боюнча маалыматтарды толтурдук. Эми ушуну бүткөндөн кийин мектебибиздин расписанияларын толтурушубуз керек. Биринчи расписание звонков деген коңгуроолордун расписаниясын толтурушубуз керек. Ошондо кандай кылабыз? Көргөнүңүздөй, коңгуроолор расписаниясында азыр мына эчтеке жок экен. Мына режим звонков первой смены деп турат. Мына биринчи сменаны тандайбыз. Ошол жактан көк кнопканы басабыз. Биринчи смена жактан. Андан кийин мына биринчи графадан атын беребиз. Наименование режима деген жактан первая сменада, биринчи смена деп. Анан сменаны тандайбыз. Биринчи, андан кийин основной деп. Үчүнчү графаны основной деп тандайбыз. Эми мына ар бир сабагын жазып чыгабыз. Саат канчада башталат жана канчада бүтөт. Мына биринчи сабакты кошуу деген жакка кирдик. Добавить первый урок. Сааттарын жаздык. Мына экинчи сабактыкын жазабыз. 9:25 бүтөт. Эми үчүнчү сабактыкын жазабыз. Жана башка. Иштөө принциби түшүнүктүү сизге. 10:15 бүтөт. Мына эми сохранитти унутпай басабыз. Ушинтип биринчи сменаны толтурдук. Кошумча сабактар 5-6 сабактар болсо, аны дагы өзүңүз кошо аласыз. Эми экинчи сменаны дагы ушунтайлык. Биринчи сабакты кошобуз. Саат 1-де башталат дейлик. (1:45) бүтөт. Ошондоп сохранитти бастык. Мына 2 смена чыгып калды. Биринчи смена бар, экинчи смена бар. Бирок кээ бир учурларда жанакындай расписание звонков дегенибиз, коңгуроолордун расписаниясы бөлөкчө болуп калышы мүмкүн кээ бир күндөрү. Ошондой өзгөчө күндөрдү дагы киргизсек болот. Мына биз мисал үчүн биринчи сменада жуманын ичинде среда күнү кечирээк башталат дейлик. Мына ошондо дополнительный эмес, основной эмес, дополнительный деп киргизебиз. Мына биринчи сабак 8-де башталбайт. Мисалы үчүн кечирээк 9-да башталды дейлик, башталат дейлик.
9:45-те бүтөт биринчи сабак. Жана башка сабактарын киргизип кетебиз. Мына сохранитти бастык. Мына ошондо биринчи смена эки режим болуп калды. Биринчи смена основной жана дополнительный деп. Коңгур расписаниясын киргизип, эми жалпы сабактар расписаниясын киргизелик. Ошондо классы деген чоң разделге киребиз, жанагы чоң менюда. Ошол жактан ар бир класска мына азыр расписанияны киргизип кетелик. Мына мисал үчүн биринчи Б класстан баштайлык. Ошондо биринчи Б'нын класска кирдик. Эң ылдый жакта ошол кичинекей менюда настройкага киришибиз керек, сөзсүз. Аны ошол класстын периоддарын менен учебный программа деп. Мына четвертьти выбирать этик период жактан, анан учебный программа жактан мына 11 жылдык ушул класс. Мисал үчүн кээ бир класстар 10 жыл окуйт, кээ бир 12, кээ бир 11, мына ушул класс 11 жыл окуйт. Анан кийин черектер менен окуйт. Мына сохранитти бастык. Анан кийин ошол класстын мына биринчи Б класстын расписание деген жерине киребиз. Мына жана дисциплина преподавателиге киргенбиз, жанында группа турат. Группага бөлгөнбүз. Ошол жакта мына расписание деген жер бар. Ошол жакка киребиз. Кичинекей менюда. Мына расписанияга киргенде көргөнүңүздөй бияктан календарь чыгып калды. Мына октябрь деп турат. Октябрдын расписаниясы толугу менен жок экен, толтурулбаптыр. Ошондо караңыз. Мына айларды тандасак болот. Эмнеге айлар көрүнүп турат? Анткени биз по месяцам деген жакта турабыз настройкеде. Бирок по месяцам эмес, по периодам деп бассаңар өзүңүзгө жеңилирээк болот. Мына по периодам дегенде чейректерге бөлүп көрүү дегенде да расписанияны. Ошондо мына 1 сентябрдан кетти. Мына башталды ошол расписание календарь. Мына эң башынан биринчи чейректин эң башынан аягына чейин, мына 1 ноябрга чейин биякта расписание календарь ачык турат. Эми мына караңыз, чейректерди тындасак болот, анан ошол чейректерди толтурсак болот, же карасак болот. Эми келиңиз толтурайлык. Ошондо караңыз, мына 7 сентябрдан сабактар башталды дейлик. Ошо 7 сентябрды толтурайлык. Мына кирдик. Көрүнүңүздөй, мына смена жактан первый смена, анын первый смена среда деп чыгып калды. Бирок мына мисал үчүн ушул биринчи Б класс биринчи сменада эмес, экинчи класс экинчи сменада окуйт. Эмнеге экинчи смена чыкпай жатат? Эмнеге болбой атат? Мына биринчи Б класстыкы чыкпай атат экинчи смена. Кандай кылышыбыз керек? Биринчи смена эле чыгып атат да. Ошондо класска кирип, кайра мына биринчи Б класска басабыз. Анан кийин ылдый жактан ошо кичинекей менюдан настройкасына киребиз, ошол биринчи Б класстын. Анан кийин ошол жакта смена деген жактан көрдүңүзбү, биз тандап аптырбыз. Мына биринчи смена деп турат. Аны экинчи смена кылабыз. Ушинтип ар бир класстагы сменаларга бөлөбүз. Бөлүү бат эле. Мына кайра расписанияга кирип по периодам десек, мына азыр кайра толтуруп коелук. Мына биринчи чейрек деген. Мына экинчи смена деп чыгып калды. Көрдүңүзбү? Мына 7 сентябрга киргизейин деп атам. Сабактарын экинчи смена деп тандалып калды. Демек мына биринчи сабак автоматтык түрдө тияктан саат 1-де болуп калат. 1-де чыгып калат. Ошондо тандайлык. Мына биринчи сабакты бассак, бүт бар болгон сабактар чыгып калды. Ошол класстыкы. Анан кайсыл мугалим берет ошол сабактан көрүнүп турат. Мына тандайлык, мисал үчүн. Биринчи сабак ИЗО дейлик. Экинчи сабак кыргыз тил. Үчүнчү сабак мына орус тил. Биринчи группа деп чыгып калды да. Көрүңүзбү? Жанында плюс туруп калды. Ошо плюсту басабыз. Анткени 2 класс, демек 2 группа демек бир убакытта сабак өтүшөт. Биринчи группа, экинчи группа деп тандап алдык. Бирок эгерде 2 группа 2 башка убакытта болсо, анда ошо плюсту баспай эле
отдельно аларды тандасак болот. Демек мына чыгып калды. А мына оң жакта бул эмне деген эме? Эмне деген разделдер турат. Ошондо караңыз, мына биринчи сабактын жанында ошону басып койсок, мына видео встреча деп чыгып калды да. Ошондо видео встречаны бассак, ушундай кичинекей окошко чыгып калат. Ошол жактан вставьте ссылку на видео встречу деп турат. Ошондо видео жолугушка тиркемени кошушубуз керек. Кошкондо автоматтык түрдө окуучу менен ата-энелердин приложениясына ошол ссылка кетет, жөнөйт. Анан ошол жактан ссылка менен кирип, ошол видео встречадан сабак өткөзө алат. Сабакка кошула алат балдар. Ошондо принятти бастык, көрдүңүзбү? Мына 7 сентябрдын расписаниясы толуп калды. Мына 8 сентябрдыкын толтурайлык. Эми көрдүңүзбү? Мына ошондо сизде суроо жаралышы мүмкүн да. Ами ушинтип ар бир күндүкүн толтуруп чыгышыбыз керекпи? Бул аябай узак жана көп мөөнөттү талап кылат деп. Жок, бул абдан оңой. Караңыз. Мына 2 күндүкүн толтурдук, ошентип мына 5 күндүкүн толтуруп коебуз бир эле жумага. Тескерисинче, ушул биздин журналда жана расписание толтуруу аябай абдан бат болот. Мына бир эле жуманыкын толтуруп коебуз. Жана мышканын 2 клик, 2 басуу менен бүт чейректикине толтура алабыз ошолорду. Караңыз, мына 5 күндүкүн толтуруп койдукпу? Ошону копировать деп кылып койсок болот. Көчүрүп койсок болот. Ар бир жумага же чейректин аягына чейин. Мына мисалы үчүн анда кандай кылабыз? Мына эң аягына кетиребиз ошол расписанияны. Эми ошол жактан көргөнүңүздөй режим редактирования деген жер бар. Гаечный ключ тартылып турат. Ошол режим редактирования басканда ар бир күндүн өйдөкү сол жагында, четинде ушундай окошко пайда болуп калды да. Ошол окошкого галочка койсо болот. Мына мисалы үчүн ошондо толтурулган жуманын ошондой окошкосуна галочкаларды коюп койсок, көрдүңүзбү? Галочка болуп калды. Ошол 5 күндүккү эми эң ылдый жагына алып келелик. Мына көрдүңүзбү? Биякта кандай функциялар чыгып калды да ошол режим редактированиядан. Ошо галочка коюлган күндөрдү өчүрүп салса болот толугу менен. Алар жок калат. Сабактар ошол күндөгү. Мына аны скопировать до конца периода деп турат. Бул демек чейректин аягына чейин көчүрүп коюу деген. Андан кийин скопировать на следующий период, демек экинчи чейрекке көчүрүп коюу демек. Мисалы үчүн скопировать до конца периода деп басабыз, чейректин аягына чейин уланталык. Кошолук ошол расписанияны. Ошол 5 күндүкүн. Мына коштук. Көргөнүңүздөй бир кнопка басуу менен толук чейрек толтурулуп калды ошол расписаниясы биринчи Б класстын. Керек болсо, мына режим редактирования басып туруп, ошол 5 күндү тандап коюп, эмики чейрек толугу менен толтурулуп койсо болот. Басып койсок, эмики чейректин баары толуп калат. Демек, дагы ушинтип басып койсок, толук жыл бою расписание толтурулган болот. Эми ушуну менен экинчи кадам аяктады. Расписание менен регламент толтурганды үйрөндүк.